саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен кыргыз адабиятында жолугушуп отурабыз. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз Мырзабек Тойбаевдин Жоронун жоруктары аттуу комедиялык чыгармасы. Сабакты даярдаган Жетиген мектеп лицейинин кыргыз тил жана адабиятчы мугалими Алтынай Мусаева Рысколовна. Балдар, алга силер менен Мырзабек Тойбаевдин ким экендиги жөнүндө бир аз маалымат ала кетели. Мырзабек Тойбаев кыргыз адабиятында өз орду бар акын, драматург, котормочу жана белгилүү коомдук ишмер. Ал 1935 жылы 25 январында Чүй районунун Алчалуу айылында жарык дүйнөгө келген. Алгач ал өзүнүн билимин өзүнүн мектебинде Алчалуу мектебин 1952 жылы аяктап, Бишкек шаарындагы мурунку Фрунзе каалабыздагы Кыргыз мамлекеттик университетинде 1958-жылдарга чейин билим алган. Окуу жайды бүтүрүү менен Мырзабек Тойбаев Кыргыз радиосунда жана Фрунзе телекөрсөтүү студиясында жооптуу редактор болуу менен эмгек жолун баштаган. Андан соң Жазуучулар союзунда адабий консультант 1980-жылдан 85-жылга чейин, Кыргыз тил коомунун вице-президенти 1991-жылга чейин, андан Кыргыз Республикасынын маданиятынын ишмерлеринин ассамблеясынын президенти 2006-жылга чейин эмгектенди. Мырзабек Тойбаев акын, драматург, котормочу, коомдук ишмер, тилекке каршы биздин арабыздан 2019-жылы 9-июнда жарык дүйнө менен коштошуп кете берди. Анын артында бир топ бизге баалуу драмалары, котормолору, ырлары калды. Анын белгилүү болгон драмалары Жекшембиде бир күнү, Жоронун жоруктары, Ыйык жол, Ак тамак менен Көк тамак. Ал эми котормолору Хамза Какиндин Бай жана Батыраак драмасын, Гармадоржинин Мелдеш чыгармасын, Бердикуловдун Ата повестинин, Домбаевдин Сенин досуң, Абдулланын Үмүт жылдызы драмасын, Абдукафаровдун Күйөөлөргө күлкү аттуу комедияларын которду. Мырзабек Тойбаевдин 100гө жакын ырларын кыргыз элинин белгилүү композиторлору Абдулас Малдыбаев, Мукаш Абдыраев, Каникей Эралиева, Жумалиев, Осмоновдор тарабынан ырларына обон жазылып, али күнгө чейин арабызда ырдалып келет. Биз бүгүн мына ошол Мырзабек Тойбаевдин силердин жаш өзгөчөлүгүнгө ылайыкташылып жазылган Жоронун жоруктары аттуу 2 актылуу комедиясына токтолобуз. Ал 1978-жылы жазылган. Алгач драмалык чыгарма деген эмне? Комедия деген эмне? Мына ошолор жөнүндө маалымат алып алалы. Драма бул сахнага ылайыкташтырылып жазылган чыгарма. Диалог түрүндө, монолог түрүндө берилет. Эсиңерде болсо, биз мындай драмалык чыгармаларды Манастын уулу Семетей, Атанын тагдыры окуганбыз, эсиңерде болсо. Анда комедия мына ошол драмалык жанрдын бир түрү, күлкүлүү маанайда, күлкү менен бирге коомдогу терс көрүнүштөрдү сынга алуу менен сүрөттөлгөн драмалык чыгарма. Анда балдар, силер мына ошол чыгарма жөнүндө маалыматты алып алдыңар. Анда эмесе анын биз бүгүнкү биринчи сабагыбызда Жоронун жоруктары комедиясынын негизги каармандары, сюжеттери, окуянын жүрүшү жөнүндө таанышмакчыбыз. Негизги драмадагы каармандар Жоро, Жоронун атасы, Жоронун апасы, Мелис, Жоронун классташы, Мира, Жоронун классташы, Жылкычы карыя, Алмадай, жылкычынын байбичеси, милиционер катышат.
Комедия бул эки көшөгөдөн тургандыктан биз бул китепте жок болгондугуна байланыштуу негизги сюжетин менен тааныштырмакчыбыз. Аны өзүңөр билгендей, комедиянын сюжеттери төмөндөгүдөй: жалганчылык, тартипке чакыруу, саякаттан четтөө, тентектик, качуу, акылмандык, сыноо, ишеничти актоо деп бөлүп алдык. Анда алгач жалганчылык сюжетине токтолсок. Жоро дегеле ким? Жоро атасы жана апасынын жалгыз көзгө басар уулу, 14 жашта. Алар жалгыз уул болгондуктан алар анын айтканын дегенин орундатышып, көзүнүн агы менен тегеринишет. Айрыкча апасы. Ал эми Жоро мектептеги өзү теңдүү классташтары Мелис, Миралардан айырмаланып, өзүн современный, мындайча айтканда заманбап жаштардан болгусу келип, чачын өстүрүп, ар түрдүү сүрөттөрү бар көйнөктөрүн кийип, мойнуна гитарасын асынып, үн сөзү ырдап, үйдө жатканды, айрыкча магнитофондон ызы чуга баткан музыкаларды укканды абдан жакшы көрөт. Кээде Жоро өзү теңдүүлөрдөн айырмаланып, куруу кыялында кыялданып баатыр болот. Аны мактанып, өз атын тарыхта калтыргысы келип, обон созуп, төмөндөгүдөй ырдайт. Тайгак жолдо, тар жолдо тайгаланбай бассам дейин, бут тиелек чокуга өз атымды жазсам дейин. Мына ошондой Жоро жалгыз жалган кыялдары менен гана жашабастан, чыныгы турмушунда да жалган айтканды үйрөнгөн. Мисал келтирип көрөлү. Комедиядан: апасы бала болгон соң ойнойт, ар нерсени ойлонот, кыялданат. Анын эмнеси жаман? Атасы: эмнеси жаман? Биздин гараждагылардын баары Жоронун жоруктарын айтып, күлүп жүрүшөт. Уялбай Омар аксакалды алдаптыр. Апасы: кайсы? Атасы: кеңсенин кароолчусун айтамын. Тоонун башынан нерти таптым дептир. А байкуш чал ишенип тоонун башына өпкөсүн кышылдатып араңдан зорго чыгыптыр. Анын артынан биздин шоопурлар жетиптир. А көрсө, мурунку күнү Жоро бир жака кара майды апарып, ошо чокудагы булактын астындагы чуңкурга куйган экен. Булар барса, ошо жердин мелтилдеп кара май чыгып туруптур. Ошентип өзүнүн чоң кишилерди алдоого болобу? Мына ошондой Жоронун атасы ачууланып, уулунун жалган айтканын, апасына жардам бербей көп уктагандыгына абдан жине келип, ал тартипке чакырмакчы болот. Экинчи окуябыз тартипке чакыруу. Тартипке чакыруу үчүн Жоронун атасы таладагы жумушунан калып, талага алып кеткен түйүнчөктөгү тамагын унутуп, түйүнчөгүн кое коюп, Жорону апасына чакыртат. Апасы Жоро, Жоро деп чакырса да, музыканы бийик коюп, терезени ачып коюп, Жоронун үнү угулбайт. Бир мезгилде апасы алаксып турганда, атасы апасына билдирбей бир чака сууну алып кирип, үйгө кирсе, Жоро эмне кылып жатты дебейсиңерби? Жоро музыканы бийик коюп, чалкалап уктап жатыптыр. Атасы чакадагы сууну Жорого мойнуна койду. Бир мезгилде Жоро ачууланып, суу болгон боюнча үйдөн атып чыгып, "Бул эмне кылганыңар, ата? Бул эмне кылганыңыз?" деп дулдуңдап капа болду. Атасы ошондо катуураак буну тартипке чакыргысы келип, ачууланып келе жатты эле Жоро